Шайлоо жыйынтыкталганы менен баягы эле амбициясы аттын башындай болгон талапкерлер чычалап жаткан кездери. Алардын катарында Канат Хасанов дагы бар. Ал талапкерлигин 23-округтан, тагыраагы Бишкектин 1-Май районунан койгон. Анализ кыла турган болсок, 23-шайлоо округунан 14 талапкер катышуу ниетин билдирген. Уткан талапкерлер 5000ден 9000ге чейин добуш топтогон. Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, Хасанов 400-дун тегерегинде добуш топтоп алып, калгандары сатып алды деп башка талапкерлерге, шайлоочуларга көө жабып, олуттуу кылмышка айыптап, кайрылуу жасады. Болбосо бир деле факты жок. Болсо тартип сакчыларына кайрылмак. Мындай жалаа үчүн башка талапкерлер, шайлоочулар сотко берсе деле жарашат. Принциптеримди саткан жокмун деп башкасы айтса да Канат Хасанов айтпай эле койсо туура болмок. Себеби ал убагында Крим дүйнөсүнүн ана башы аталган мархум Рыспек Акматбаевдин жактоочусу болуп иштеген. Мындайча айтканда арам акча табып жан баккан. Акчаны амал көйлөнүп тапканды Канат Хасанов жакшы өздөштүргөн. Себеби ал 2020-жылы Чоң Казат партиясынын кыймылына катыша калып, ал жакка жөнөкөй жарандар чогултуп берген каражаттын бир бөлүгүн Канат Хасанов алган деген кептерде айтылган. Канат Хасановдун жип минип элиталык үйдө жашап, аялдан аял алмаштырып жатканы мына ушундан десек жаңылышпайбыз. Баса, Канат Хасанов 55 жашында тагыраагы быйыл жайында көп жыл жашаган жубайы менен ажырашканын жар салган. Картайганда калжаңдап башка аялга кетип калганын да жазгандар болду. Негизи мыйзам бузуу фактылары катталып, далилденген окуяларда шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып жатат. Соц тармактарда манипуляция менен алектенбей, далил болсо, тийиштүү органдарга кайрылуу зарыл. Аброюн сактап, татыктуу жеңилгенди билген дагы жеңиш.